Кутман кечиңиздер мен апалар, бүгүнкү эфирде өтө кызыктуу. Мындайча айтканда, жаш бала кыялдуу, керисинче кежир балдар кантип тарбияланат, ушул жаатта сөз болмокчу. Анда эмесе эфирди баштадык. Башкача айтканда, психологдор адамдардын тибин 3 типке бөлүп карашат экен да. Мындайча айтканда, бул адамдын жан дүйнөсү дейбизби, психикалык абалы дейбизби, 3 типтен турат экен. Жаш балача абал, чоң адам, жетилген адам, ал эми ата энелик абал деп. Бул абал дээрлик ар бир адамда баланста кармалып турганы жакшы экен. Башкача айтканда, жаш балалык абалыбыз биз жаңы кийим, тамак же болбосо мен каалайм деген сезимдерди жаратуучу каалоолор. Экинчи, чоң адам жетилгенде курак бул чечим чыгаруучу, чечкиндүүлүк, жоопкерчиликти ала билүүлүк сыпатты чоң адамдык психикалык абалыбыз мындайча айтканда башкарып жөндөп турат экен. Ал эми ата энелик курак биздин өзүбүздүн эмне туура, эмне ката кылып аткандыгыбызды, өзүбүздү күнөөлөгөн же болбосо өзүбүздү мактаган абалыбызды чоң адамдык курак деп айтат экен. Бирок тилекке каршы жашообузда көбүнчө жаш балалык абал дээрлик кыргыз калкында көбүрөөк кездешет экен. Муну психологдор жертвалык абал деп да атап коюшат, же болбосо байкуштун абалы деп да атап коюшат, же болбосо башкачараак түшүнүк менен алып караганда инфантильность деп коет экен. Инфантильность деген бул латин тилинен алганда, мындайча айтканда, аң сезимдик жактан жетилбеген же болбосо жаш балача абал деп атап коюшат экен. Бул жаш балача абал дагы балдарды кандай ата энелер тарбиялайт? Дээрлик апалар, же болбосо ата энелер, көбүнчө апалар тарбиялаган апалар деп кайрыла берейин. Апалар эки типке бөлүнөт экенбиз да. Эгоист апалар, таптакыр балабыз менен ишибиз жок, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды ойлогон, өзүбүздүн жумушубузду ойлогон, баланын кызыкчылыктары, каалоолору, сезимдери, мындайча айтканда, бала кандай жашап жатат, ага кайдыгербиз. Курсагы ток болсо, аман тирүү жүрсө болду, ушун менен алектенген, ушун менен эле маани берип, ушул негизги деп ойлогон эгоист апалар. Ал эми экинчи типтеги апаларды психологиялык термин менен атаганда гиперопека деп коюшат. Бул болсо үйрүлүп, бала менен ушунчалык баласынын үстүнөн үйрүлүп түшүү, эркелетүү, ашыкча көзөмөл, ашыкча баланы текшерүү, ашыкча балага камкордукка алуу, бул ал мындайча айтканда өтө күйүмдүү камкор апалар деп койсок болот. Негизи бул экөө тең биздин балабыздын чоң жашоодогу өтө катачылыктарды, балабыздын чоң жашоосунда өтө катачылыктарды жаратып алат экенбиз. Кандайча? Мисалы үчүн эми бүгүнкү темада мен көбүнчө ушул жетилбеген аң сезимдик курак, же болбосо инфантильность темасын көтөрүп чыккым келди. Бул теманы көтөрүп чыгышыма эмне себеп болду? Көбүнчө биздин мындайча айтканда дээрлик кыргыз калкы дейбизби, дээрлик ушул биз өзүбүздүн калкыбыз жашы 30га чыгабы, 40-50ге чыгабы, жаш балача кыялдагы адамдары жашоодо көбүрөөк учурайт экен. Башкача айтканда, таарынып, башкалардан үмүт кылып, башкалар мага берсе экен, башкалар менин маселемди чечип берсе экен деген түшүнүктө жашаган адамдар, булар аң сезимдик жактан жетилбеген жаш балача абал, же болбосо байкуштун абалы деп атап коебуз. Бул инфантильность деп коет, бул термин менен атаганда. Бул кандай? Булар жоопкерчиликти жашоосунда алган, өз жашоосуна жоопкерчилик алгысы келбейт, ала албайт, чечим чыгара албайт. Булар жоопкерчилик деген эмне? Жоопкерчилик деген бул менин жашоом, мен өзүмдүн жашоомо өзүм жоопкермин. Мен өзүмдөгү бар ресурстарымды дейби, же болбосо өзүм кантип жашап тиричилик кылып кете алам, же болбосо деген түшүнүктөгү адамдар. Мага эч ким милдеттүү эмес, мен өзүм милдеттүүмүн деген түшүнүк бул жоопкерчилик деп аталат. Демек, инфантильность адамдар кандай болот? Булар болсо аял эркек экендигине карабай жашоодо коркуу. Башкача айтканда, булар жашоодо коркуулары көп, жалгыз калуудан коркушат. Аял эркегине карабай, чоң жашоодо, мисалы үчүн мен азыр чоң адамдар жашоосун айтып жатам, жалгыз калгандан коркушат. Өздөрүнүн жандарын өзү багып, өзү акча тапкандан, башкача айтканда,
өздөрү өзүн камсыздагандан, өз көйгөйүн өзү чечкенден коркушат. Аларга кимдир бирөө акча жактан камсыздап, же болбосо аларга кимдир бирөө маселесин чечип берип, кимдир бирөө башкарып, көзөмөлдөп турушун каалашат. Эгерде буларды мисалы үчүн кайыктан түртүп берсең, көлгө түшүп чыгып кетчүдөй сезимде жүрүшөт да. Булар эч качан мындай самостоятельный дейбизби, өз алдынча жашоодон коркушат. Эркектер деле ушундай, аялдар деле ушундай. Мисалы үчүн аялдар деле кээ бир учурда жашообузда аял жалаң күйөөсүнө байланып албай, күйөөсүз жашай албай кала турганда, эркектер деле мисалы үчүн мамина сыночек деп коет, апасынын баласы же болбосо андан кийин аялынын баласы болуп калган эркектер деле булар инфантильность деп аталып калат экен да. Булар чечкинсиз, аларга кимдир бирөө жашоосун көзөмөлдөп, башкарып, жол көрсөтүп туруш керек. Мындайча айтканда, булар эч качан өздөрүнө өздөрү ишенбейт, ошондуктан булар жашоосунда өздөрү чечим чыгара алышпайт. Дагы булар үй бүлө курганда кандай болушат? Үй бүлө курганда дагы кандайдыр бир жашоолорунда проблема чыкса же көйгөй чыкса, аны чечкендин ордуна ошол көйгөйдөн качканды, же болбосо ошол көйгөйдөн кетип калганды каалайт. Аял дагы, эркектер дагы түшүнүп атасыздар. Кандай аялдар ошондой болорун, кандай эркектер ошондой болорун, бирок мен үстүрттөн гана айтып кете берейин, майдалап айтуунун кажети жок деп ойлойм. Бул адамдар жашоодо эч качан бирөөлөргө камкор болгондо, бирөөнү камкордук көргөндө, бирөөгө жардам берүүнү, же болбосо бирөөлөргө пайдалуу болгондун ордун болууну эч качан ойлонушпайт. Анткени жаш балдарда мындай түшүнүк жок. Жаш балдар жалаң мага бирөө берсе деген түшүнүк менен жашашат. Демек булар жашоодо эч качан бирөөлөргө жардам берейин же камкордук кылайын, же болбосо пайдалуу болоюн деген ойду анчейин ойлошпойт. Узак оор нерселерге, оор жумуштарга сабыры жок, чыдамы жок. Акчаны дагы мындай жеңил желпи мамиле кылышат, же болбосо бар тапкан акчасына машина алып алышат, же болбосо карыз кредит алып алышат. Мындайча айтканда, ошондой мамиле, жашоосун ошондой уюштурган адамдар деле булар психикалык жактан жетилбеген адамдар болушат экен. Эгерде сөзүм түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, инфантильность деген бул аң сезим адамдын ичиндеги 3 абалды жана башында, эфирдин башында айтып өттүм. Жаш балалык абал, чоң адамдык абал, ал эми ата-энелик абал жашайт экен психологдордун айтуусу боюнча. Бул жаш балалык абал, мисалы үчүн, хочу деп коет, мен каалайм, тамак жегенде кийим биздин ичибизде, биздин жаш балалык абалыбыз, кээде биз эркелегибиз келет, же болбосо көңүл ачкыбыз келет, ойногубуз келет, татуу тамактарды, же болбосо жакшы кийимдерди кийгибиз келет. Ушул каалоолорубуз бул жаш балалык абал. Ал эми чечим чыгаруу, жоопкерчилик абалдары бул чоң адамдык абалыбыз. Ал эми ата-энелик абал бизде бул нерсе уят, бул нерсе жакшы деп өзүбүздү өзүбүз жемелегенибиз, өзүбүздү күнөөлөгөнүбүз же өзүбүздү өзүбүз мактап, кубаттап турганыбыз бул ата-энелик абал. Биздин психикабызда ушул 3 абал жашайт экен. Эгерде ушул 3 абал баланста турганда, биз чыныгы мындай осознанный деп коебуз, бул чыныгы жетилген абалда болот экенбиз. Эгерде биздин ошол 3 абалыбыз толук бирдей баланста өнүккөндө, биз чыныгы толук кандуу аң сезимдүү жетишкен адам болобуз дагы. Ал эми жаш балалык абалда калып кеткен адамдар 30ка, 40ка, 50ге, 60ка чыкса деле, кимдир бирөөдөн үмүттөнүп, жаш балача сыяктуу тарынып, тултуңдап, былтыңдап, ушундай башка алар үчүн кимдир бирөө милдеттүүдөй жашаган абалдар, булар инфантильностьтер, же болбосо башкачараак тил менен айтканда жертва байкуш абалындагылар болуп калышы ыктымал. Эми буларды кандай апалар тарбиялайт? Жана сөзүн башында айтып өткөнүмдөгүдөй, ашыкча камкор, баласына үйрүлүп түшкөн, ашыкча артынан көзөмөлдөгөн, текшерген, мындайча айтканда баласынын ордуна өзү жасап койгон, баласына жоопкерчилик бербеген апалар гиперопека деп коет. Ушундай апалар биз балдарыбызды инфантильность кылып коет экенбиз. Демек, мындай балдар келечекте эч качан ийгилик жарата алышпайт, чоң акчалар таба алышпайт, карьера кыла алышпайт, үй бүлөлүк жашоосунда дагы толук бактылуу боло алышпайт. Демек, биз ашыкча балабызга камкордук кылып атып, ашыкча балабызга энелик мээримди, сүйүүмдү көрсөтүп жатамын, энелик милдетимди жакшы аткарып жатам дегенибиз менен, биз балабыздын психикасын жетилбеген майыптык абалга алып бара турганыбызды түшүнүшүбүз керек экен. Ал эми мындай балдарды, эгерде азыр сиздердин өспүрүм курактагы балдарыңыз болуп жаткан болсо, алардын негизи эле өспүрүм курактагы балдар дагы
толук булар дагы чечкиндүү болуп жашоосуна жоопкерчилик алып, мындайча айтканда, алар деле өспүрүм куракта болсо деле чоң адамча мамиле кылып, чоң адамча сүйлөшүп, ошондой абалга жетип калышы керек да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн мугалимдик мезгилимден билем, кээ бир окуучулар ушунчалык сөзгө турушат, келишим түзүшөт мугалим менен, тапшырмаларды аткарбай келген болсо, мындайча айтканда, өзүнүн катасын моюнга алышат, канча баа койсоң ынанышат, макул болушат, мисалы үчүн, хотя алар 5-чи, 4-чү же болбосо 7-чи, 8-чи класстын окуучулар болсо деле ушундай чоң адамдай мамиле кыла алышат. Бул мындай балдар менен иштешүү, мамиле кылуу же болбосо окутуу мугалимдер үчүн ыңгайлуу. Ал эми чоң эле 9-чу же болбосо 11-чи класстын балдары эки коюп койсоң таарынып, өзүнүн окубай келгендигин билип туруп, свет өчүп калды эле, же болбосо түшүнбөй калдым эле, ошон үчүн эки коюп коесузбу деген сыяктуу мындай кызык же болбосо мен теманы билбесем ким күнөөлүү, мен күнөөлүү эмесмин да, же болбосо мен сабакка келбей калдым эле да деген шылтоолорду айтышат. Бул балдарда демек инфантильность синдромдору бар деп айтсак болот. Эгерде сиздин балаңыз дагы учурда өспүрүм куракта балаңыз башкача айтканда чечкинсиз болгон болсо, өзүнүн милдеттерине жоопкерчиликсиз болуп аткан болсо, болбос майда барат нерселерге кимдир бирөөнү күнөөлөп жаткан болгон болсо, анда сиз тереңирээк ойлонуп, көзүңүздү ачып дегендей, балаңызда инфантильность синдромдору же болбосо белгилери пайда болуп аткандыгын түшүнсөңүз болот. Мындай балдарга тездик менен өз жашоосуна өзүн жоопкерчилик алганды, өз проблемаларын, көйгөйлөрүн өзүн чечкенди, башкача айтканда өзүнүн милдеттерин берип, баланы мүмкүн болушунча өз алдынчалуулукка кое бергенге аракет кылышыбыз керек экен. Демек, качан гана бала биз ашыкча текшерип, каяка бардың, каяка келдиң, баскан турган көзөмөлдөөнүн ордуна бир аз эркиндик берип, жоопкерчиликтерди берип, мындайча айтканда чоң адамча мамиле кылып, аны жаш балача көрбөй, ошондой мамилеге өтүү менен биз баланын ошол жаш балача кыялынан, жаш балача психикалык ой жүгүртүүсүнөн чоң адамдык ой жүгүртүү абалына өнүктүрө алат экенбиз. Ал эми тескерисинче эгоист апалар кандай балдарды тарбиялашат? Эгоист апалардын балдары көпчүлүк учурда ушунчалык баягындай жашоосуна тың, өз оокатын мыкталып кете ала турган, аракетчил болуп калышат. Анткени апалар буларга көңүл бурган эмес, ата энеси буларга көңүл бурбагандыктан мен өзүмө өзүм аракет кылышым керек экен, өзүмө өзүм мындайча айтканда кыймылдабасам мага эч ким көмөк бербейт экен деген түшүнүк орноп калат экен дагы бул балдарда. Турмуш тиричилик жактан, мындайча айтканда оокаттап коет, өз жашоосун өзү камсыздоо жагынан тың болушат. Бирок булардагы эң чоң ката минус жагы жашоосунда эч кимге ишенбестик сезим мындай орноп калат экен да. Башкача айтканда булар бөлүгү башкага ишенбей калышат экен. Кимдир бирөө менен мисалы үчүн бизнес партнер болгондо деле, же болбосо кимдир бирөөлөргө болгон жакын адамдарына деле, досторуна деле жада калса, алар үй бүлө курганда өзүнүн түгөйүнө деле мени сатып кетсечи, мени сатып кетпесе экен, кайсы бир учурда мындай тыштап кетпесе экен, же болбосо кайсы учурда мени сызга отургузуп кетпесе экен деген сыяктуу ишенбестик, же болбосо кандайдыр бир коркуу сезимдер менен жашап калат экен. Булар оңой менен бирөөгө ишениши кыйын болуп калат экен. Демек, бул дагы адамды толук кандуу бактылуу абалга, же болбосо жүрөк тынчтыгына алып келе албайт. Демек, биз апалар ашыкча балага үйрүлүп түшүүнү дагы, ашыкча өзүбүз менен өзүбүз болгонду дагы токтотуп, балансты кармаганга аракет жасашыбыз керек экен. Ошону менен бүгүнкү айтайын деген темам соңуна чыкты. Демек, инфантильность бул жетилбеген жертвалык абал, же болбосо аңсызым жетилбеген абалы. Ал эми булардын кесипеттери жөнүндө айткым келди. Эгоист апалар кандай балдар тарбиялаганды, ал эми ашыкча үйрүлгөн балдардын, үйрүлүп камкор болгон апалардын келечекте кандай инсан болуп калышы жөнүндө жогоруда сөз кылып өттүм.
өзүмдүн эне бала сый мамилеси аттуу апалар жана балдар үчүн жаңы проект даярдадым. Бул проект жөнүндө бир аз маалымат бергим келип турат. Бул проекттин өзгөчөлүгү балдар үчүн дагы сабак болот. Балдар үчүн дагы кантип апалар менен урушпайбыз, кантип апалар менен жакшы мамиле түзөбүз, кантип апалар менен чек арабызды коргойбуз, кантип апаларга өзүбүздүн эмоцияларыбызды, ойлорубузду эркин билдиребиз дагы, мамилени жакшыртабыз деген темада сабак болот өспүрүм балдар үчүн. Ал эми апалар үчүн 3 модулдан турган 30 сабак бар. Бул сабактын өзгөчөлүгү жалаң мамиле, өспүрүм балдар менен туура мамилеге багытталат. Эгерде сиздин балаңыз учурда жүрүм туруму терс жакка өзгөрүп аткан болгон болсо, сизди сыйлабай аткан болсо, сизди укпай аткан болсо, кандайдыр бир мындайча айтканда жаман топторго кошулуп кетүү абалында болгон болсо, анча мынча багы терс жаман адаттарды, мисалы үчүн чегүү, ичүү деген сыяктуу адаттарды баштап жаткан, сезип жаткан болгон болсоңуз, хулигандык сапаттарын эми башталып аткан абалдарын байкап жаткан болсоңуз, сиз балаңызды буга чейин туура эмес тарбиялап алып, эми ага тынчсызданып жаткан болгон болсоңуз, же балаңыз менен мамиле кыла албай, урушуп, конфликтке барып, экөөңүздөр бири-бириңиздерди түшүнбөй аткан болгон болсоңуздар, дал ушул жаатта жардам берет. Башкача айтканда, бул сабактын фокусу туура тарбияга эмес, мамиле жаатында мамилелешүүгө жардам бере турган курс болду. Ошон үчүн бул курстун темасы эне бала сый мамилеси. Программа боюнча бир аз маалымат берип кетип турган болсок, биринчи модулда өспүрүм балдар эмнеге өзгөрүп калат, өспүрүмдөрдү кандай тарбиялаган элек, эне балдардан эмнени күтөт, эненин аң сезимдик абалы кандай, жанагы өспүрүм жанагы айтып өткөндөй, эне дагы өзү балким инфантильностьте же болбосо эмнеде жетилбеген абалдагы аң сезимдеги апа болгон болсо, өспүрүм баласы менен кадимкидей тең талашып берет. Демек биз сабакта апаларга дагы биз аң сезимибиз жөнүндө бир аз маалымат берилет. Андан кийин өспүрүмдөр бизге эмне үчүн таарынат, өспүрүмдүн таарынычынын коркунучтуулугу эмнеде, учурдун өспүрүмүнө кандай тарбия керек, идеальный бала сиз үчүн кандай, кантип өспүрүм менен жакшы мамилени сактап калабыз, өспүрүм ата энесин сыйлабаса кантебиз, эмне үчүн өспүрүм балдар бизди укпайт деген биринчи модулдун темалары берилет. Экинчи модулда өспүрүм эмнеге ата эне менен конфликтти каалайт, өспүрүмдүн агрессиясынын себептери эмнеде, өспүрүм эмнеге бир туугандары менен чатакташат, өспүрүмдүн ачуусу үчүн эмнеге урушам, агрессивдүү өспүрүмдүн ата энеси кандай кылса болот, өспүрүм менен урушуудагы максатым эмне үчүн өспүрүм менен конфликтке барамын, кантип кыйкырбай каламын, өспүрүмдү кантип туура жазалайм, кантип сыйлуу ата эне болом. Бул экинчи модулдун темалары. Үчүнчү модулда жазалаштан башка аргам калбай калсачы, неге өспүрүмгө кол көтөрбөшүм керек, урушпай кантип тарбиялай алам, өспүрүм бала менен кантип мамилемди оңдоп алам, өспүрүмгө өз милдеттерин кантип түшүндүрөм, өспүрүм терс жолго неге барат, кантип жүрүм турумун оңдой аламын, эмне үчүн өспүрүм жаман топко кошулат, кантип жаман топтон алып чыгамын, жана жыйынтык сабак болот. Демек бул сабактан сиздер балаңыздардын буга чейинки туура эмес тарбия берип алган болсоңуздар, эгерде баланын бала кезинде туура эмес тарбия берилген болсо, анын үзүрү, жемиши өспүрүм куракта берилет. Өспүрүм куракта бардык психолог балдар психологдордун айтуусу боюнча, өспүрүм куракта ушунчалык оңдоп алганга, бала менен жаңыдан нолдон ак кагаздан баштап оңдоп алганга мүмкүнчүлүк, шанс бар деп айтышат. Ушул шанстан өспүрүм курагынан пайдаланып, балаңыз менен мамилени бекемдеп, жаңыдан тарбияны калыптандырып алууга мүмкүнчүлүк бар экен. Эгерде өспүрүм куракта калыптанбаган мамиле, тарбияланган, оңдолбогон мамиленин жемиши албетте чоң жашоого барганда өзүнүн жемишин берет. Биздин ата энелик таасирибиз баланын 18 жашына, 17 жашка чейин биздин окшач болсун биз таасир эте алат экенбиз дагы, 18 жаштан баштап биз балдарга таасир эте албай калат экенбиз тарбия жаатында. Андан ары бала өз алдынча
өзүнүн үстүнөн өзү иштеп, азыркыдай биз барып жаткандай психологдорго барып өзүнүн үстүнөн өзү оңдоп кетсе, анда эң жакшы. Эгерде оңдолбой кала турган болсо, балким алар дагы жашоосунда же болбосо кыйынчылык, ар кандай баягындай мындай тарбиянын терс результаттарын натыйжасында толук кандуу бактылуу боло албай калышы ыктымал. Демек, биз ошол өспүрүм куракта балабыз менен мамилебизди бекемдеп алганыбызда, сыйлуу мамилени жарата алганыбызда, сыйлуу карылыкты күтө алабыз. Да ушундай. Эмне үчүн мен бул курсту даярдашым себеп болду? Анткени переходный возрасттагы балдардын психологиясы боюнча, алардын жүрүм-туруму боюнча көбүрөөк изилденип, учурда аябай катуу киришип жаткан мезгилим. Ал эми мага аябай жеке катта көп суроолор келет. Балам тилимди укпай атат, балам түндө бизден уруксатсыз машинасын айдап чыгып кетип калатат, үйгө келбей калып атат, айтсак укпай бөлмөсүнөн чыкпай коюп атат, досторунун алдына кетип калып бизге айтпайт, же болбосо чеге баштады, иче баштады, мына ушундай көйгөйлөр менен көп апалар кайрылат. Демек, бул көп апалардын көйгөйү экен деген максатта өспүрүм балдар менен мамилени бекемдөө, аларды терс жолдон алып калуу, сыйлуу жашоодо жашоо, буга чейин бузулган тарбияны калыбына келтирүү, балабызга чоң жашоосуна жакшы, мындайча айтканда, бактылуулук жаратуу максатында ушул курсту даярдалды. Эгерде сиздердин сурооңуздар жок болгон болсо, мен эфирди жыйынтыктаймын. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо, жана өспүрүм балдардын психологиясы боюнча, өспүрүм балдардын көйгөйү боюнча мага жеке катка же болбосо комментарийге калтыра турган болсоңуздар, мен жооп берүүгө даярмын. Ошондой эле өзүңүздөрдүн өспүрүм балдарыңыз менен келишпей аткан болсоңуздар, жеке разбор кылууга дагы мен ачыкмын. Эгерде дагы эскертип айтып кетейин, эгерде сиздин өспүрүм балаңыздын жүрүм-туруму таптакыр башкарылбай калган болсо, башкача айтканда, 3-стадия деп коет, 3-стадияга өтүп кетип, таптакыр үйдөн чыгып кетип, же болбосо таптакыр хулиган болуп кетип, таптакыр мындай мындайча айтканда абалы оор болуп кеткен болгон болсо, анда сиздер сөзсүз түрдө жеке психологдордун терапиясына, консультациясына балаңыз менен кошо биргеликте барышыңыздарды сунуштаймын. Бул курс жүрүм-туруму бузулуп кеткен балдар үчүн эмес, жүрүм-туруму бузулуу коркунучунда турган, жүрүм-туруму оор болуп, сиз менен конфликтке барып жаткан, оорураак абал жаралып аткан, тынчсызданып аткан апалар үчүн деп сунуштайм. Ошондой болсо дагы, мисалы үчүн, жөн гана балам менен мамилемди бекемдегим келет, балам менен жакындан таанышкым келет, баламдын мага ишенип, анын жакын өнөктөшү болгум келет деген апаларга сунуштайм.